Арбаңыздар, ардактуу замандаштарым. Чыныгы адам бирөөнүн акысын берет, бирок өзүнүн акысын жараткандан тилейт деген бир жакшы сөз бар. Акы деген эмне? Улунун акысы бул урмат, кичүүнүн акысы бул ызат. Ошондой эле кедейдин акысы садага, ата-эненин акысы аларга карата аздектөө, кадырлап кастарлоо, мекенин акысы коргоо, сактоо. Ал эми бул сыяктуу телефондун, автомашиналардын, үй-жайдын, мал-мүлктүн, деги эле дүр дүйнөнүн акысы эмнеде? Кеп учугу ушул жөнүндө улансын. Алло, Бакыт, ассаламу алейкум. Бул мен Амир. Кандай болуп жатат? Жакшы. Түнү угулат бекен? Ооба, атама жапжаңы смартфон сатып берди. Android версиясы 6, оперативка 8 гига, память 120 гига, анан да микрофлешка салынат экен. Менде 64 гига бар эмес беле? Ошондо салып койдум. Жок, атама эскерткен. Эгер мен мектепте жакшы окусам, анан чейректи көрөбүз. Жалаң 5 алып. Тартибим жакшы болсо, жаңы смартфон беле кылам деген. Ооба, интернети LTE, 4G камера 13 пиксель, автофокус, оптикалык стабилизациясы менен. А видеону 2560, 1440, 4К размерде тартат. Телефондун өзүнүн экран диагоналы 5.5. Фронталдык камерасы 5 пиксель эле экен. Бирок жетет да туурабы? Бутум. Сенде күнөө жок, сени урмат таштабайм. Ушул жерге таштаган адам күнөөлүү. Көгөрөт эми. Жумуш керекпи? Сиз мага сүйлөдүңүзбү? Жок, стол бага сүйлөп атам. О, байке, мен жумуш караштырып аттым эле. Кафеге иштей бересиңби? Сенде жаш жигиттер керек. Бирок жумуш жеңил эмес. Эртең менен саат 8де башталып, кечки саат 12де бүтөт. Байке, мен студентмин. Мен кечкиге жумуш караштырып аттым эле. Балким кафеңизди кайтарып берем. Же королорду шыпырып берсем болобу? Кароолчубуз бар. Шыпырганыбыз да бар. Караштыра бер. Алло, ассаламу алейкум. Бул мен Амир. Атама жаңы телефон сатып берди. Android смартфон. Ого, утуктама, телефон үчүн секет бердиңби? Секет дейсиңби? Ооба, секет. Эгерде күйөөчүлөрдө дайкандарды чыгуу үчүн акча берип койсоң, Кудай менен телефонуңду жумушка алса жоопкерчиликтен сактайт. Ачып атам айткан. Ал жаңы баштаганда ушундай кылам көргөн. Айтканың жакшы болбоду. Жыйырмасам болобу я? Ооба, болот. Эң негизгиси Кудайдын ыраазычылыгы үчүн бериш керек. Түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Мен айттым го, троллейбуста чөнтөгүмө салгам. Анан кайралып курбу кызыма чалайын деп чөнтөгүнөн таппай калдым. Ага чейин троллейбус аялдама токтогондо бир жигит жөлөп өтүп түшүп кеткен. Мен ошол жигиттен эле көрүп атам.
Балким сиз чөнтөгүңүзгө салам деп түшүрүп алгандырсыз. Мүмкүн отургучтун астына кирип кетти. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Мен сизге дагы канча жолу айта алайм? Мен эмне сизге тотугушмунбу? Бул баракка болорун болгондо жазыңыз. Тиги жигиттин кандай экенин сүрөттөп бериңиз. Телефонуңуздун документтери имей коду барбы? Ооба, бар. Номер сизге катталды беле? Албетте мага катталган. Анда жакшы болот. Буюрса бат эле табылат. Табылганда сизге чалып кабар беребиз. Сиз бошсуз, бара бериңиз. Менин телефонумду таап алып, анан кайра мага чаласыздарбы? Алло, Тимур, ассаламу алейкум. Бул мен Амир. Сага чалдым беле? Макул, мектептен жолугушабыз. Мен телефонумду өчүрүшүм керек. Мектептен алып чыкпайм деп апама сөз бергем. Ого, телефонун укмушко. Атам сатып берди. Мектептерде мындай телефон көтөрүүгө тыюу салбады беле? А сен мыйзамга баш ийбей көтөрүп алдыңбы? Мен мектепте көтөрбөйм, жада калса алып чыкпайм. Көргөн жоксузбу? Өчүрүп сумкама салып койдум. Азамат, Мен мыйзамды бузбайм. туура, бузбаш керек. Мен түшүп кетейинчи. Кудайдан коркпойсуңбу? Арам окка таш болбойт. Бирөөнүн буюму бирөөнө эч качан буйрубайт. Эже, сиз эмнени айтып атасыз? Мен сизди түшүнгөн жокмун. Сопсону эле түшүнүп атасың. Сенин апаң барбы? Менин да балам бар. Бирок менин балам сендей болушун эч качан каалабас элем. Тынччылыкпы? Тынччылык. Бар жайда. Кылмыш жаза кодексинин уурулук боюнча 164 беренеси менен 3 жылга эркинен ажыратылсын. Балам, мен сени эмне ушундай бол деп тарбияладым беле. Иниме кичине тарбия берип аттым эле. Ошондойбу деги? Жакшы туруңуз. Макул, рахмат. Эже, мен эмнеге буларга салып бербедиңиз? Эч кимге зыяным тийгизгим келбейт. Керек болсо сендейлерге дагы. Сени акыл эси бар бала көрүнөсүң. Ташта мындай жоругуңду. Бул жорук эч качан жакшылык алып барбайт. Канчалаган адамдарды сыздатасың. Алардын каргышы жөн койбойт. Бир күнү болбосо бир күнү торго түшөсүң. Эгер бирөөнүн бир сомун урдасаң,
сенден 1000 сом болуп чыгып кетет. Рахмат сизге эже. Мээримиңизге сөз жетпейт. Мен уур эмесмин. Муга чейин бир да тыйын ырдаган эмесмин. Мен ал баланы таап, сөзсүз телефонун берем. Сизге сөз берем эже. Сөздү мага эмес, Кудайга бер. Байке, токтоп калсызбы? Токтоп койсоң боло. Не oldu? Мен телефонуң берейин дегем. Bu meniki go? Каяктан алдың? Айылдамага чүрүп койдум. Жерден алып берейин десем, автобус кетип калды. Бергенге жетишпей калдым. Рахмат. Сүйүнчүсүн берейин десем, акчам жок экен досум. Кереги жок. Баары деле албайм. Рахмат. Ушу сенделер көп болсо, Кыргызстаныбыз өркүндөп өсөт беле. Рахмат. Жигит токточу. Карма. Карма. Кой бергиле. Силер адашып калмап. Кайсы күнөөм үчүн Күнөөң өтө эле көп. Керек болсо далилдери менен. Камсанаба. Кармалбай ар кимди сыздап жүрө берем дедиң беле. Аябай эпчил экенсиң. Бирок башың иштеген кокуне турбайсың. Троллейбустун ичинде камераларды көргөн жоксуң. Суроң барбы? Жок болсо тур кеттик. Ой, саңа чүп кеттің. Сыңа жаксың ба? Ай, көңүрөт эми. Апа! О балам. Жан балам менин. Сабакка кечиккен жокпузбу? Жүрө кой. Жыгылып кеттиң бе? Мен телефонду өчүрүп сумкама салып койдум. Чынбы? Же азыр эле салдыңбы? Экөөбүз эмне деп сүйлөштүк элек? Мектепке жете электе эле салам дебедиң беле? Автобустан эле салгам. Азыр жыгылып кетпедимби? Анан телефон сумкама чыгып кетти. А сен сыдырмасын жапкан эмес белең? Сыдырмасын жапкам. Кантип кеткен билбей калдым. Алдагыч. Чын. Кудайдын мээриминде жана кудуретинде чек жок. Балким ушул сыяктуу окуя сиз менен да болгондур. Бирок сиз аны кайдан билесиз? Имандуу болуш сизди эч качан жамандыкка алып барбайт. Жардам берсең бөлөкө, жаныңда болот береке. Ар бирибизде балдарыбыздын да акысы бар. Балдарыбыздын акысы бул жакшы таалим тарбия. Жакшы таалим тарбия деген бул коо сөздөрдөн турган насихаттар эмес. Бул жакшы жүрүм турум, такыба, кулк мүнөз. Анткени бала укканын эмес, көргөнүн кылат. Ошон үчүн жамандыкты кетирген сүлгү бололу, жакшылыкты чоңойтуп көрсөткөн дүрбү бололу, балдарыбызга сөзү менен эмес, ишибиз менен өрнөк үлгү бололу.